Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Allah Teala'ga çeksiz maqtoolor, Peygamberimizga salam salavattарды aytkandan keyin kayradan bugünkü beyşembe günü kayradan sizler menen sabagыбызды баштап атабыз. Сиздерден келген суроолорго түз эфирде жана бизге WhatsApp аркылуу келген суроолорго жооп беребиз. Иншалла Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берген болсо, ушул убактыбыздын акырына чейин сиздерден келген суроолорго жооп беребиз. Анда өткөнкү сабагыбызда келип токтогон суроолордон баштай берсек, биринчи суроо, себеби ар бир сабакка өзүнчө номер коюп берилип атат. Жанагы мурдагы суроолордун номери менен эмес. Биринчи суроо: келинчек менен ажырашкан. 5 жыл мурун ортодо бир кызыбыз бар. Ошол кызыма алимент төлөйм. Алиментти төлөбөй койсом, кыяматта карыз боломбу же болбойму дейт. Сиздин кызыңыз сиздин каныңыздан жаралган кызга сиз балагатка жеткенге чейин, башкача айтканда, аны башка бирөөгө турмушка узатканга чейин багуу сиздин милдетиңиз болот. Ал сиз келинчегиңиз менен ажыраштыңызбы же чогуу жашайсызбы? Алимент деген нерсе ошол биздин шариятыбыздагы мурда калган жана казынын өкүмү менен калган бир өкүмдөрдүн бирөөсү азыркы биздин заманда, законубузда колдонулуп келатат. Бул алимент деп атасы ошол кызын бакканга милдеттүү деп мойнуна акча чегерүү. Негизинен ошол алиментти карап отурбастан, шариятта сиз багыш милдет болгон кызыңызга алимент беришиңиз, алимент эмес. Алимент мүмкүн сизге мамлекет бир канча өлчөмдөгүнү милдеттүү кылыш керек. Мүмкүн ал кызыңызга андан көп чыгым болушу мүмкүн. Мисалы, тамак ашына акча бериш керек, кийимине акча бериш керек. Ошондой эле анын мектебине контрагын төлөш керек. Эгерде автобус менен барып келе турган болсо, ал автобустун акчасын төлөш керек. Ошонун баардыгы сиздин мойнуңузда болот. Анан аны бербей койсом, кыяматта карыз болом, ушундай карыз болосуз. Алимент берсеңиз дагы азыраак болуп калса дагы карыз болосуз. Эгерде кызыңыздын мойнундагы жана муктаждыгы чечилбей кала турган болсо, демек сиздин кызыңызга, сиздин балаңызга толук кандуу бойго жетип, турмушка узатканга чейин багуу сиздин мойнуңуздагы милдет. Экинчи, дамла туулган күн жөнүндө даана фатваны айтып коюңузчу. Куттукташ, майрамдаш арамбы, макрухпу же мубахпы? Эми бизде мүмкүн болушунча эле кайсы бир устаздар же аалымдар динди оорураак көргөзсө, мына ошолдай дин деп саналып калабы, мен түшүнбөйм да. Диндин ошо бар нерсесин гана элибизге айтканыбыз жетиштүү болот жана туура болот. Туулган күн деген шариятыбызда жок. Демек шариятыбызда айтылбаган нерсе мубах болуп калат. Ошого биздин устазыбыз Салах Абул Хадж өзүнүн китептеринде көп жеринде айтат. Туулган күн жана башка үрүп адатка байланыштуу болгон майрамдар бул мубах. Мубах деген нерсе туулган күн тоссоң же болбосо туулган күндө куттуктасаң соо албайсың, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң деген нерсе. Бардык нерсеге шарият бизге милдеттүү болгон нерселерди айтып койгон, калган нерсе биздин өзүбүзгө ташталынган. Демек ошол нерсе шариятыбызда арам болбой турган болсо мубах болду. Эми кээ биркилер "Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум" деген хадистеп келип, кайсы бир коомго окшогон болсо, анда ошол коомдон болуп калат деген түшүнүктө ушул хадисти түздөн түз которушуп, же болбосо сырткы мааниси менен которуп, адамдарга айтып жүрөт: сен бир коомго окшосоң, демек сен ошол коомдон болосуң. Муну туулган күндө бири-бири менен куттуктаган була капырлар, сен капыр болуп каласың да кыяматта капырлардын жанында тирилесиң. Ушундай сөздү айтып аткандар өзүлөрү билипби же билбейби өкүм кылып атат. Туулган күн тоскондорду же болбосо туулган күн менен куттуктагандарды капырга чыгарууда. Себеби айтат: "Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум". Ким бир коомго окшосо, туулган күндү тосуп, ошол коомдон болот деген, кыяматта капырлардан болот деген сөз. Капырлардын катарында тирилет деген. Демек бул хадисти мындай олуттуураак карашыбыз керек.
же болбосо андан дагы тереңирээк хадистерден өкүм алууну биз токтотушубуз керек. Аны ошол аалымдар, муштахид, мутлактар, мазхаб ээлери бизге өкүмдү чыгарып берип койгон. Ошол өкүмдөрдү гана элге жеткизишибиз керек. Өзүбүзчө өкүм чыгарсак, анда адамдарга оорчулук келтиребиз. Канча деген адамдар бизде, карапайым адамдар бар да. Мусулманды, динди, мен өзүм мусулманмын деген намаз окуп жүргөн жөнөкөй карапайым адамдар бар. Алар бири-бирин туулган күнү менен тосуп атат, бири-бири менен куттуктап атат. Ошолордун баары капыр болобу? Демек, маселеде бир тереңирээк маанини караш керек. Ал эми хадистин түшүндүрмөсүнө келе турган болсо, кайсы бир коомго окшогон болсо, ал этикадан да жүрөгүнөн ошондой окшошуп, мусулмандарга караганда капырларды жогору койсо, демек анын иманында бир проблема келет дагы. Демек, динден чыгып барып туруп, анан кыяматта капырлардын катарында тирилет дейт. Демек, ошого бир көңүл бурушубуз керек. Эми жеңил нерсени оорлотуштун кереги жок. Бирөөнү туулган күнүң менен куттуктайм десе, ал капыр болуп калбайт, же болбосо туулганыма келгиле деп үйүнө чай берген болсо, ал дагы капыр болуп калбайт деген маселе. Анан дагы туулган күн жөнүндө биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн, туулган айын маулид деп өткөрүп атабыз го. Эгерде туулган күндү тосуу, туулган күндү белгилөө арам боло турган болсо, анда пайгамбарыбыздын маулидин өткөрүү биринчи арам болуп калышы мүмкүн. Вахабилер ошол жактан кирген. Арам деп, ширк деп, бидат деп. Жок, бул нерсе үммөттүн аалымдары бардыгы бир ооздон пайгамбарыбыздын туулган күнүн маулидин өткөрүү мустахаб амалдан деген. Андан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде эмне себептен дүйшөмбү күнү орозо кармайсың дегенде, бул күнү мен төрөлдүм деген. Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү төрөлгөн күндө Аллахка шүгүр кылып орозо кармаган. Демек, ошол күндү белгилеп атат деген сөз. Бул менен биз пайгамбарыбыздын хадисинен ушундай белгилеш керек деп айтпайбыз. Эч бир ханафи аалымдар андай деген эмес. Демек, негизги нерсе ибаха болгондон кийин, мубах болгондон кийин биз ошого таштайбыз. Качан бизге туулган күндү тосуш арам деген биздин муштахид аалымдардан, же болбосо ханафи мазхабтагы мазхабта иштихадка жеткен аалымдардан бирөө арам деп Абу Ханифадан бир эрежесин негизинде айтса, анда мүмкүн ошого ынанга болот элек. Андай нерсени биз көрө алган жокпуз. Биздин 3 балабыз бар. Экөөсү студент, 3-үчүсү мектеп окуучусу. Келинчек үйдө эч нерсе иштебейт. Биз 4 ай даватка Пакистанга чыксакпы дедик эле. Бирок ал үчүн туруктуу ишибизден чыкканга туура келет. Ошол эле учурда ажылыкка дагы барсакпы деп жүрөбүз. Кайсынысын кылганыбыз туура болот? Ажылыкка барсак, отпусктун эсебинен иштен кетпестен эле барат элек дейт. Негизинен 4 айга, 3 күнгө, 40 күнгө даватка чыгуу негизи жакшы нерсе. Адамдар өмүрүн 20 жыл, 30 жыл сарптап илим ала албайт. Бардык адамдар илим алганга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок ошол жашоонун арасында эле ушул дүйнө менен аралашып, исламдан алыстап кетпестен 3 күнгө чыгып 1 айда барып өзүң диниңди үйрөнүп, иманың алсыздап атканда барып ошо адамдар менен кошо жашап, анча-мынча кыйынчылыкты көрүп, кызмат кылганды үйрөнүп, бирөөгө. Дайым эле бизге аялдарыбыз кызмат кыла берип жаман үйрөнгөнбүз да. Ал жерге даватка барсаң, 3 күндө сен бүгүн дежур болосуң, тамак жасайсың, жаткан жериңди тазалайсың, идиш жууйсуң, тарбиялык жагы бар да. Мына ушинтип такыр жашоонун караңгылыгына, мал акчанын караңгылыгына кирип кетпестен, 1 айда 3 күн барып даватка чыгып, иманыңды күчөтүп, кичине намаздарыңды окутуп, тахажжудтарга туруп келсең, бул жакшы нерсе. Бирок дайым эле бир адамдарга милдеттүү кылуу туура эмес. Себеби даватка негизи чындап шариаттын эрежеси менен караса, аалымдар даватка чыгышы керек болот. Бирок биз айтып атабыз да, бул даватка чыккандар үйрөнгөнү чыгып атат. Барып, атайын ошол жерде даваттын жолун билгендер, шариаттын эрежесин билгендер башчы болот, сен барып, ошол 3 күндө бир аз үйрөнүп келесиң. 40 күн, 4 айдагы мына ошондой нерсе. Бирок мындай шартта эмес. Бала чакаңды, үй бүлөңдү таштап, Пакистанга 4 айга кетип, анан дагы ажылыкка барсамбы же Пакистанга кетсем деген ойдун
бири-биринен жогору кое албай коюу, мындай бир хыйрага эмне кылсам болот деп чече албай калуу бул коркунуч да. Себеби адамдардын баардыгы билет, ажылык бул парыз. Ажылыкка барыш керек биринчи. А Пакистанга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бош болсоңуз, балдарыңызды бирөөгө дайындап, баардык нерсени ордуна коюп, бир каникул мезгилде, эс алуу мезгилде барып келсеңиз макул. Бирок иштен чыгып, анан барып келүү адамдарга талап эмес. Бирок тандоо сизде болот. Мен айтат элем, ошол ажылыкка мүмкүнчүлүгүңүз болуп атса, ажылыкка барыңыз, жумушуңуздан дагы ошол эс алууну алып барып келсеңиз, баары өзү ордунда болот. 4 айга кетсеңиз, жумушуңуздан дагы айрыласыз. Ал жумуштан айрылгандан кийин дагы жумуш табыш керек. Балдарыңыз бар, бала чаканы багыш парыз. Ырыскын Аллах берүүчү, бирок себептерин аткарышыбыз милдет болот. Ал 4 айга дабатка иншалла бош болгондо отпуска алып ошондой кылып барып келсеңиз, иншалла жакшы болот. Албетте ыйманга, өзүңүзгө пайдасы жакшы. Болгум келет. Балдар үйүнөн дагы кыргыз, орус кыздарын багып алса, мусулман кылып тарбиялап, Кудайым буйрса, мусулман кылып тарбиялап, Кудайым буйрса дейт. Анан алар мага махрам болуп калбайбы дейт. Суроолорду жазганда да мындай тартиптеп жазсак, көп балалуу болуусу келет экен. Көп балалуу болуусу келе турган болсо, анда көп балалуу болгон жолдорду издеген дагы жакшы болот. Өзүңүздүн каныңыздан чыккан балдарды тарбиялоо өтө жакшы нерсе. Эгерде байбичеңиз карып кала турган болсо, анда аны менен кеңешип, дагы бир байбиче алып, эгерде шариаттын көз карашы менен карасак, анда ошондой кылып, көп балалуу кылып, элибиздин, жерибиздин, элибизге кыргыздын санын көбөйтсөңүз жакшы болот. 7 миллионго араң жетип атабыз. Анан дагы бир сооп иш кылам деп, балдар үйүнөн орус кыздарды же кыргыз кыздарды алып баксаңыз, аларды мусулманча тарбияласаңыз, чоң соопко ээ болосуз. Бирок ушул маселеде биз айтабыз, эгерде бала багып алып аткан болсо, сөзсүз түрдө 2 жашка жете элек балдарды багып алыш керек дейбиз. Себеби эртең алар чоңойгондо сизге жана намахрам деп атпайсызбы, сиздин тууганыңыз болбой, эртең сиздин аялыңыз, эгер ал кыз болсо, ал кыздын жанында ал жоолугу жок жүрө албай, же сиз аны менен жалгыз кала албай каласыз. Себеби ал сиздин тууганыңыз же балаңыз эмес. Ал сиз багып атканда, мындай сырттан караганда ошо багып алган атасы болуп атасыз, бирок шариаттын көз карашы менен сиз анын жалгыз үйдө кала турган, сапарга чыга турган тууганы боло албайсыз. Ошондуктан 2 жашка чейинки кыздарды алса, балдарды алса жакшы болот дагы. Бир туугандарынан бирөөнү эмизип койсо, тууганы болуп калат. Анан алар дагы жоолугу жок сиздин жаныңызда жүрө берет, сиз дагы алар менен сапарга чыга бересиз. Мына ошо менен сизге махрам болуп, тууган болуп калат. Ошого эгерде ушундай жакшы иш кылам деген болсоңуз, анда 2 жашка чейинки балдарды алып баккан болсоңуз жакшы болот. Анан жок, мен андан чоңдорун деле алам, кийин бир аз балагатка жеткенден кийин бөлүп салам десеңиз, ага дагы уруксат. Ага дагы шариятыбыз уруксат берет. Бирок өзүнүн ата теги менен болушу керек. Эгерде ата теги бар боло турган болсо, же болбосо баланын өзүнө кабар берилиш керек. Мен турмушка чыкканмын, баары жакшы, шүгүр. Бирок кайненем кайнатамы каргап, урушуп, оозун жаптырып коет. Акчаны кайненем өзү кармап, өзү башкарат. Баласына да өз милдетин үйрөткөн эмес. Апасына көз каранды болуп калган. Өзү үчүн эч нерсени чече албайт. Үй бүлөдө эркектин орду жоктой. Мен үйүмдө эркек кармап, эркек чечет. Ошого көнгөм. Кантип түшүндүрсөм болот? Мен да кайненемдин жолун жолдоп калбаймынбы деп корком дейт. Эми үйдө эркек башчы болгону жакшы болот. Себеби эркек бир нерсеге чечим кабыл алганда, ошондой эркектердин кабыл алган чечими жакшы болот. Кайсыл үйдө эркектин үнү бийигирээк чыкса, ошол үйдө бактылуулук болот. Аял башкарган жерде жакшы эмес. Аялдар эч качан эркектерден жанагы үйдү башкарууну талашпаш керек. Алар эркектерден кухняны талашсын, үй шыпырганды, шыпыргыны, дагы пылесосту талашсын. Сен эркек киши, сен пылесос кылбагын үйдү деп, ошондой кылса, кухняга кирбе, биз тамак кылабыз десе, ошол жакшы болот.
эркектерден башчылыкты талашкан жакшы эмес. Жакшылык алып барбайт. Эми кээде эркектер өзлөрү жумшактык кылып, ажылдап аткан аялга койчу деп койсо, ошондон пайдаланган аялдар бар да. Ушинтип, мен кыйын экен, мен айтканым айткан болуп атат деп, эркек жакшы мамиле кылган сайын аял ошондон пайдаланган бар. Бул жакшы нерсе эмес. Эгерде эркек ошону уруп сабап турса, ошондо баш ийип, анан үнү чыкпай, макул бул жакшы эмес да. Ошого түшүнүп, дайыма үйдө эркекти башчы кылган жакшы болот. Бул аялдын же болбосо келиндин айтып атканы туура. Үйдө эркек маселени чечсе жакшы болот. Эркек мындай катуураак, бекемирээк болуп, үйдөгү жоопкерчиликти алып чечиш керек. Эми бул кайненеңиз мүмкүн көнүп калган чыгар. Баласы да ошондой болуп калса, демек ошол энеге, балага ошол эне тарбия берип атат да. Демек ал дагы ошо атасына окшоп тарбияланып атат. Ал дагы жакшы эмес, үйлөнгөн болсо. Бирок эми апасынын сөзүн уккан, бул ата энесинин сөзүн уккан жаман эмес. Бирок ар бир чечимди эле ата энеге таштай берүү туура эмес. Кээде өзүң кабыл ала турган чечимдер болот. Демек, эркек киши үйдө чечимдерди кабыл алууга милдеттүү. Эми сиз акылыңыз бар экен, сиз ошо күйөөңүздү тарбиялаңыз эмисиз. Сен үйдө маселени чечкен сенсин. Сен уруксат берсең, ушу маселени кылабыз. Атаң келсин деп балдарга тарбия берип, атаңдын сөзү бийик болсун, атаңан уруксат ал деген сөздү дайым айтып турсак, иншалла үйдө жакшы береке болот. Ал эми кайненеңиздин кылганы туура эмес. Сиздин жубайыңыздын туулган күнүнө гүл, телефон, белек кылганыңызды соц тармактардан чыгарган экен дейт. Аны менин аялым көрүптүр дейт. Мен аялыма туулган күн өткөрүп болбойт деп эч нерсе белек берчү эмесмин. Туулган күндү куттуктап белек берүү туура элеби дейт. Ушундай кылып суроо өзү менин акыйдама, менин түшүнүгүмө, менин дин тутуунума мындай бир күмөн болуп атканыңыздай да. Сизде ушундай болуш керек да, ушул бир нерсени билсе керек, демек туура болсо керек ушул. Себеби ушул ушунча жыл окуган адам ушу бир нерсени билип кылып атса керек деген мындай жок дегенде урмат түшүнүк болуш керек да. Мен келинчегимдин туулган күнү боло турган болсо, бир нерсе берсем, берсем берген чыгармын. Ал деген нерсе жакшы нерсе. Сиз дагы бериңиз. Ал эми туулган күндү тосуу же болбосо туулган күндү белек кылуу арам деген туура эмес маселе. Ал жөн эле мубах. Кылсаң соо албайсың, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Бул боюнча биздин устаздар өзлөрүнүн китептерине жазган. Туулган күн бул үрп адаттагы майрамдардан болуп, бул мубах амалдардан. Эгер бизге бирөө тараптан садака акча берилсе, аны күйөөмө айтпай өзүмдүн кем карчымды, карыздарды бергенден кийин мен дагы калган акчаны башка муктажга садака кылсам болобу? Эми сиз үйүңүздө күйөөңүздүн уруксатысыз эч нерсе кылбайсыз. Ушуну эсиңизге тутуп алыңыз. Үйдө эркек кожоюн болгон жерде ар бир нерсеге аял ошону урмат кылып, ошондон уруксат сурап, ошонун астында болушу керек. Кайсы бир аял өзүнүн эркегин, күйөөсүн урматтап, ошол үйдө эркектин сөзү сөз, эркектин чыгарган чечими чечим деп турса, ошол үйдө бактылуулук болот. Бирок бир шарты менен ошол чечимдер шарияттын көз карашында туура чечим чыгарылган болсо. Эми сизге бирөө садака берген болсо, аны алсаңыз, эгерде күйөөңүзгө айтпай алсаңыз, мүмкүн күйөөңүз аны жактырбашы мүмкүн. Мисалы үчүн садака алганды кээ бирөө жактырбайт да. Чубак ажекенин бир айткан сөзү бар эле. Кыргызга ушундай бой көтөргөн кыйын улуу калык болот. Ага акчаң берип атканда мына зекетим деп берсең, үйүндө наны жок отурса деле керек эмес деп кое берет дейт. Ошон үчүн мына сизге менден белек деп эле зекетиңи өзүң ниет кылып берсең жакшы болот деп айткан. Демек, ошол сиз садаканы алып атканда мүмкүн күйөөңүз менин аялым садака алып атат деген сөздөн уялып намыстанышы мүмкүн. Ага айтпай алып алган болсоңуз, эртең анын сөздү угуп калып, мен сенин аялыңа же болбосо сенин аялыңа садака берилиптир дегенди укса, күйөө кап боло турган даражада боло турган болсо, анда үй бүлөнүн бекемдигине залакай кетет. Ошон үчүн ар бир нерсени сураңыз. Ушундай акча келип атат, мен карыздар бар, башка маселелер бар. Бирөө жардам белек иретинде садака берип атат, алсам болобу деп сурап коюңуз дагы, анан калган айткан маселеңизди мына ошондой кылып чече берсеңиз болот. Талак берген эмес. Ал өзү үйлөнүп, балалуу болуп, жакшы эле жашап жүрөт. Мен эки кызымды жалгыз чоңойтуп келем.
Ошондо мен өмүр бою турмушка чыкпай жалгыз жүрө беришим керекпи дейт. Ошон үчүн шариятыбызда атайын эреже коюлган. Ажырашууда сөзсүз түрдө эркек тараптан ажыраштым деген талак айтылыш керек. Эгер 8 жыл болсо жашабаганыңарга, ал ажырашкан болгон чыгар. Мүмкүн сизге талак деп айтпаса дагы, жөн эле бирөө туугандарына аялың эмне болду, сен аялым менен ажырашканмын деп ниети менен айткан болсо, болду, ошондо деле талак түшүп калган болот. Эми ушуну такташ керек. Эмне себептен 8 жыл болгонго чейин сиз тактабадыңыз. Жок дегенде өзүнөн сурап, мен сенин аялыңмын. Болду, ажыраштыкпы, болду, бүттүбү? Мен талагымды бердиңби? Деп сурап тактап коюш керек. 8 жылга чейин эмне себептен мынтип жүрөсүз? Анан тактаңыз. Мен башка бирөөгө турмушка чыгайын деп атам. Мен талагымды бердиңиз. Мен сен мурда эле талагым бергем деген болсо, анда ошол талакка эсептелинет. Анан дагы мен өзүм 2 кызымды жалгыз чоңоюп жатам дейт. Бул туура эмес шариятта. Ошол күйөөңүз же болбосо кыздардын атасы багышы керек. Эч качан ал аял жалгыз бакпаш керек. Чогуу багыш керек. Ошон үчүн ошол күйөөңүз башка бирөөгө менен жашап, башка бирөө аял менен өмүр сүрүп аткан болсо дагы күнөөкөр болуп атат. Себеби өзүнүн кыздарын карабагандыгы үчүн. А сиз эми жалгыз кыздарыңызды багып атканыңыз үчүн соопко ээ болосуз. Эми мен өмүр бою турмушка чыкпай жалгыз калып, жок, айтып атам, тактаңыз дагы, болду. Эгерде мурда талак берген болсо, мүмкүн иддаңыз бүттү. Азыр талак бере турган болсо, 3 айыз иддаңызды күтүңүз дагы, турмушка чыгыңыз. Эч качан ага байланбаңыз. Аллахым ыраазы болсун. Атырларга кеткен акча ысырап болуп эсептелбейби? Атыр деген нерсе жанагы жыттуу биз себинип жүргөн атырлар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдөн мага 2 нерсе сүйдүрүлдү деген. 3 нерсе. Биринчиси аялдар, экинчиси жыпар жыт, анан намаздагы болгон көзүмдүн кубанычы дейт. Намазга турганда пайгамбарыбыз кубанган. Ошондон улам аалымдар айтат, тыйып атыр себинип жүрүү өтө жакшы амалдардан. Эми атыр алып атканда эч качан жанагындай арзан атыр албаш керек. Арзан атыр дайыма өзүңүздүн да башыңызды оорутат, бирөөнүн да башын оорутат. Биз чогуу бир жерге же бир коомдук транспортко же болбосо бир адам чогулчу жерге арзан атылды себинип барган болсоңуз, адамдардын баардыгынын настроениясын бузасыз. Ошон үчүн атыр алганда кымбат баалуу атырларды алыш керек. Ошо кымбат баалуу атырларда эмне болот? Жыты жакшы болот, баардык адамдарга жагат. Кээ бир атырлар бар, сен өтүп кеткенден аркаңан келип, себинген атырың эмне деп сурайт. Себеби баалуу атырларда жакшы жакшы жыт болот, жыпар жыт, башка адамдарга дагы бир жакшы бир жана жыты бир жакшы таасир калтырат. Демек, атырлардын кымбатын алуу ысыраф эмес деп аалымдардан ушундай айтылган сөз бар. Мындай тактап ушундай кымбат атыр алса ысырап болбойт деген бир баса белгиленген бир шариаттын өкүмдөрүн көргөн жокмун. Демек, кымбат атырларды себепсиз эле ала берсе дагы ал ысырап болуусу мүмкүн. Себеби 2 атыр алсаңыз жетет. $300 $600 2 атыр алсаңыз 1 жылга жетет. Анан $500 10 атырды алып койсоңуз, ал албетте ысырап болот. Анан мен ачык насты Ханафи мазхабтын аалымдарынан көргөн жокмун. Эгерде бирөө көргөн болсо, мага кабар берип койсун. Канчалык атыр алса деле ысырап болбойт дегенди. Ошого 2 атыр алынса, $300 $600 эң жакшы нерсе болот иншалла. Көп кабаттуу үйдө жашайбыз. Дворго чыгуу үчүн күйөөмдөн уруксат сурашым керекпи? Эгер двордон сыртка чыкпай турган болсомчу дейт. Бул туура эмес түшүнүк. Ар бир нерсеңди күйөөңдөн уруксат алышың керек десе, мынчалык даражада эмес. Ал 3 күн жана 3 күндөн көп сапарга же болбосо сыртка чыгып кеткенге, бир чогулуштарга, туугандардыкына, достордукуна, классташтарына кетип атканда сөзсүз түрдө уруксат сураш керек. Ал эми дворго сыртка чыкканга, балдарды ойнотконго, эшиктин астына чыкканга уруксат суроо милдет эмес. Бирок сурап койсоңуз күйөөңүз кубанычта калат, бирок милдет эмес. Эми чыгып атпайсызбы?
Кудай урбадыбы? Ар бир сыртка чыккан сайын чалып, күйөөңүз бир жерде сабак берип аткандыр, бир жерде иштеп атат. Утуруп сурап эле мен жана чыгып келдим, кайра чыгып келейин деп кайра чалып отура берсең, анда мындай аппендичилик болуп калат, андай эмес. Олуттуу нерселерде күйөөдөн уруксат алыш керек. Ал эми жөнөкөй нерселерде эшикке чыкканда, суу алып келгенге, магазинге чыкканга анда чыгып келе берсе зыяны жок. Себеби күйөөдөн эмне себептен уруксат суралыныш керек деген бизде шариятыбызда талап коюлган. Себеби аялың каяка кеткенин күйөө билбей калган абалда болуш керек да. Жок. 10 сааттан бери, 20 сааттан бери уруксат сор. Ошондо шариятка туура эмес болот. Ал эми эшикке, эшиктин астындагы магазинге, сууга, андай мындай нерсеге ар бир чыккан эле күйөөнүн тынчын алып чалып уруксат суроо милдеттүү эмес. Ханафи мазхабтан башка мазхабка же башка жамааттардын артында уюп намаз окуса болобу дейт. Эми Ханафи мазхаб деп эле баса белгилеп айтып атсак, адамдар ошондой түшүнүк келип калбасын. Андан башка мазхабтар дин эмес деген. Жок, Ханафи мазхаб биздин тутунган исламыбыз, биздин тутунган жолубуз Орто Азиядагы. Башка мазхабка аркасынан уюсаң, ал кайсы мазхаб ошону такташ керек. 4 мазхабтын бардыгынын аркасынан уюп намаз окуганга шарият уруксат берет. Ал эми шиялардын аркасынан же болбосо жанагы шариаттын чегинен чыгып кеткен бир жамааттар болсо, алардын аркасынан намаз окубаган дурус. Себеби Ханафи мазхабта ушул 4 мазхабтын аркасынан намаз окуу дурус экендиги жөнүндө бизде Ханафи китептерде атайын өкүмдөр бар. Эми мисалы үчүн биздин адамдар азыр умрага кетип атабыз 3-мартта. Адамдар ажылыкка барат. Ошол жака барганда биз Хамбали мазхабтагы же болбосо мазхаб кармабаган кээ бир адамдардын аркасында деле намаз окуганга мүмкүн. Ошондой абалдар болот, бирок алар капыр эмес. Алардын аркасынан намаз окуу дурус болот. Бир гана учурда алар байпагына мас тартканын көрүп туруп ошол барып имамга уйган болсо, мына ошондой мезгилде гана анын аркасынан намаз окуу дурус эмес, калган мезгилдерде намаз окуу дурус болот. Эми азыр алхамдулилла ошол башка мына Саудияда, Мекке, Мединадагы имамдар кайра мазхабка кайтып атышат. Хамбали мазхабына кайтып атышат. Вахабиликтин туура эмес экендигин азаздан чекесинен чыгарып айтып атышат. Демек, адамдар ошо мазхабка кайтканда гана акыйкат жолго кайткан болот. Иншалла ошол мазхаб кармагандарга, анан мазхаб кармаган бир эле бизде азыр вахабилер, ошолордун аркасынан деле намаз окуса дурус, жанагындай шарт менен. Васваса болуп ооруп өтө кыйналдым. Түшүнүксүз жаман ойлор келип кыйналам. Кантип аякса болот? Васваса деген ушундай оор экен. Андан айыгуунун бирден бир жолу Куран окуш керек, дем салыш керек. Анан адам өзүнө өзү ээлик кылыш керек. Ар нерсени ойлоп атам деп эле кете бербеш керек. Демек, ошо ойлонгонуң өзү васваса да. Жок, мен бүттү, дарат алдым, бүттү маселени. Эмнеге васваса болуп атам деп акыл эссиз. Демек, өзүңүздү өзүңүз тарбиялаганга аракет кылыш керек, тасаввуфка барыш керек, зикирге барыш керек, Куран окуш керек, өзүн оңдоого аракет кылыш керек. Ар дүйшөмбү жана бейшемби күнү орозо кармаганда ниетте парыз орозонун карызы күндөрү үчүн десек туура болобу? Эмне себептен дүйшөмбү бейшембини айтып атасыз? Дүйшөмбү бейшемби күнү сүннөт орозолор бар. Анда сүннөттүн өзүн кармаңыз, ага сооп аласыз. Эгер дагы парызды ниет кылган болсоңуз, же болбосо казаны, орозонун казасын, анда ошондон болот. Сүннөт жок. Ошо кээ бир маселелер айтылып кеткен да, нафилдерге парыздарды аралаштырып ийсе деп. Жок, бизде бир гана тахиятул масжид маселеси бар. Ошол гана мечитке киргенде мечит акы. Ошол гана, эгерде келтирип пешин намазын 4 ракат сүннөтүн ошого кирип кетсең, ошол тахиятул масжид өтө берет. Парызга кирип кетсең, өтүп кете берет. Ал деген нерсе киргенден кийин отурбастан намаз оку деген пайгамбарыбыздын мустахаб амалы. Демек, киргенден кийин сүннөт окуп кетесиң, демек намаз окудуң деген. Андан башка сүннөттү өзүнчө, карызды өзүнчө ниет кыласыз, жана важипти өзүнчө, эгерде мойнуңузда милдет орозо болгон болсо. Биз машина сатып иштейбиз. Кээде машинаны банк аркылуу сатып алабыз. Ошондо күнөөлүү болуп калбайбызбы? Банк аркылуу сатып алатканыңызда кантип сатып алдыңыз, ошону караш керек. Эгерде банк аркылуу сатып алып атканда жанагы
şeriattın jolu menen көрсөтүлгөн жол менен эмес, башка жол менен сатып алсаңыз арам болот. Мурабаха жолу менен сатып алган болсоңуз адал болот. Аны караш керек. Экөөнү тең банк берет. Бирөөсү сүткорлук менен берет, бирөөсү шариат жолу менен берет. Биздин М-банкта биз ошол жерде карайбыз, шариат принциптерине ылайык мурабаха жолу менен каржылоо болот. Ал каржылоо шариатка туура келет, ага биз кепилдик беребиз. Ал эми башка банктар сүткорлук менен берет. Төлөй албай калсаң, аркасынан пайызы көбөйүп кетет. Ошондуктан сатып алатканда банк эмес, кайсыл жол менен сатып атасыз? Ислам принциптери мененби же жөнөкөй банк мененби? Ислам принциптери менен алсаңыз, албетте шариатка туура болот. Түшүмдө тиштерим түшүп калды, түшүмдө тиш түшсө жаман болот дейт, же жөнөкөй эле нерсеби? Ушу түш менен ооругандар көбөйүптүр биздечи. Ооба, түш кээ бир башарат, кээ бир сүйүнчүлөрдү берет. Бирок ал кандай адам? Ошол таза, сафи, таква инсандардын түштөрү этибарга алынат. Кечке сыртта жүрөбүз, сыртта жылаңачтар толтура болуп, аны карап, буну карап жүргөн адамдын түшүнөн жакшы деле түш чыкпайт. Ошон үчүн түш менен оорубаш керек. Кандай түш көрсөң дагы жакшылыкка жооруп кое бер. Бисмилла, Аллаху акбар. Тишиң түшүп калыппы, күнөөлөрүм түшүптүр дең. Алла, алхамдулилла. Ар бир нерсени жакшылыкка жооруп койсоңуз кутуласыз. Устаз, Куран үйрөтүү үчүн акы алууга болобу? Куран үйрөтүү үчүн акы алууга болобу? Эгерде ошого бир убакыт кетирип аткан болсо, ошого атайын бир жерди кеңсени ижарага алган болсо, же болбосо Zoom'ду сатып алса, ошо менен убактысын өткөрүп, үйрөтүп, Куран окуутун жолун үйрөтсө, дурус эле. Ал эми Куранды окуганына ижара талап кылып, Куран окуп берем, акча бер десең, бул дурус эмес. Бул жерде илим берип атат, Куранды үйрөткөн. Демек, илим бергенде ага акы алса болот. Хатымга чыккандар дагы соодалашпастан. Мисалы үчүн Рамазан келет, азыр Рамазанга барганда карыларыбыздын сезону башталат. Ал сезондо бир жерге барып, Куранда ошол 10 күндө, 5 күндө, 3 күндө хатым кылып беришет. Эми ошону карылар менен соодалашсаң арам болот. Андай сен бизге 5 күндө бүтүрүп бер, 30 миң беремиз. Жок, 30 миң болбой 40 миң болот десеңиз арам болот. Жөн эле караке келиңиз, бизге кары ушул тарафи өтүп бериң, хатым кылып бериң де, келет, келгенден кийин адамдар чогултуп акча муну биздин атыбыздан сизге хадия чай ичип коюңуз десе, берген акчага ыраазы болуп кетсе, сонун болот иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. Өзгөн району Чимбай айылында Чубак Ажы Жалилов атындагы кесиптик иман окуу борборунун курулушуна 1 гектар жер тилкеси ажыратылып, документ иштери бүтүп, 4 казыгы кагылып, чек арасы такталды. Сиз ушул маселени көңүлүңүзгө алып койсоңуз, демөөрчү керек. Ал жерге Кудай кааласа кыздар жана балдар окушат дейт. Эми муну ушундай кылып диний окуу жайларды ачып атканыңар жакшы. Себеби элибизде, жерибизде имандуулар, ушундай исламга кызыккандар көбөйгөн болсо бул жакшы нерсе. Бирок келечекте барып, чоң-чоң окуу жайларга, институт, университеттерде гана уруксат берилиши мүмкүн. Майда нерселерге медреселер барып эмне бири-бирине кошулуу бир нерсеси болсо керек деп ойлоп турам. Анан мен жүрөгүм ооруткан бир нерсе. Эмне себептен Чубак Ажынын атын сатмай көбөйүп кетти. Чубак Ажы өзүнүн исламга кылган кызматын кылып кетти биздин баш үстүбүзгө. Ар ким Чубак устаздын атын сатпаса дейм да. Ошол медресеңизди сала бериңиз, Кудайым берекесин берсин. Ошол жерге ислам, иман борбор ачыла берсин, бирок Чубак Ажынын аты менен ошол жерге акча тартам деген жакшы эмес. Бирөөсү китепкана салып, Чубак Ажыныкын деп аты коюп, бирөөсү медресе салып, бирөө академия салып, Чубак Ажы ошол жерге акча тартуу максат болсо жакшы эмес. Чубак устаз өзү тирүү болсо деле ошого ыраазы болбосо керек эле. Анан ар бир нерсеге эле Чубак Ажынын атын колдоно берүүнү мен жакшы көрбөй турам. Урматтуу устазыбыз урматы менен калсын. Айыл аты коюлду, мечитке аты коюлунду. Болду эми иншалла. Дуа кылайлы, зикир кылалы. Эгерде Кудай жолунда ошону салып туруп, бирөөдөн акча издебестен, Чубак Ажынын атында деп койсоңуз анда макул.
Бирок бул жерде мындай бир сыртынан ушундай нерсе калып калып атат да, чубак ажынын атын коюп туруп анан демир чиздүү. Бул жакшы эмес. Бирок эми Аллах таалам ишиңизге ийгилик берсин. Мен чубак ажын эң жакшы көргөн адам катары ошол кишинин аты ар жерге бир улак тартыш болушун каалабай турам. Кыбла 10-15 градуска кыйшыгыраак болуп калса эмне болот? Кээ бир таксырлар мечитте тизилип турган сапты жылдара беришет, кыйшык болуп калды деп. Түп-түз болуш шартпы дейт. Кыбланын шарты ошол фаваллу вужухакум шатра деп Аллах Таала Бакара сүрөсүндө келген аятта сиз жүзүңөрдү ошол кыбла тарапка жүздөнгүлө деген маселени айтылган. Эми биздин Кыргызстандын шартында ушул батыштан бир аз солго карап, ушул тарапка карап окуй беребиз. Түз өзүнүн баягы Каабанын өзүн таап мүмкүн эмес. Ал меккеликтерге гана милдеттүү болот, Каабанын өзүн таап окуш. Андан башкалар ошол тарапка гана окуу. Ушуну бир карайлык беле биздин китептерде. Я Аллах, бисмилlah, бисмилlah. Кафи китебин карайлыкпы? Кафи бул имам Абул Баракат Насафийдин Вафиге берген шархы, Ханафи мазхабта муътамад китептерден. Кафидин 1-томунда 304-бетте экен. Ва истиқбалул киблати ли гайрил хаифи. Бул намаздын шарттарына. Кыбланы кароо ли гайрил хаиф. Коркуучудан башка. Себеп коркуп аткан адам кайсыл тарабына карап намаз окуй берсе дурус болот. Имам Абул Баракат Насафи айтат: "Ва истиқбалул киблати ли гайрил хаифи ли каулихи та'ала". Эми коркуучу адамдан башкасы кыбланы кароосу Аллах Тааланын бул сөзүнө таянып, "Фаваллу вужухакум шатра" дейт. Бакара сүрөсүнүн 144-аяты. Силер жүзүңөрдү Кааба тарапка бургула дейт. Ай жихатаху ва нахваху. Ошол тарапка карагыла деген буйрук дейт. Фаман кана би Макката фафардуху исабату айниха ижмаан. Эми кайсы бир адам Меккеде боло турган болсо, фардуху исабату айниха. Ал кыбланын жүзөнүнүн парзы Каабанын өзүнө караш керек. Бул ижма биздин Ханафи мазхабтагы алымдардан. Hatta law salla makkiyun fi beytihi yenbaghi an yusalliya bihaythu law uzilat al-judranu yaqa'u istiqbaluhu ala şatril Kaaba. Hatta de law salla al-Mekki, Mekkelik bir adam bir okugan bolsa özünün üyünde. Yenbaghi an yusalliya bihaythu law uzilat al-judran. Egerde jana üydögü dualdar alım salına turgan bolsa yaqa'u istiqbaluhu ala şatril Kaaba. Түз Кааbaga карай турган болушу керек дейт. Бул меккеликтерге. Bi khilafil afaqi. Ал эми Меккеден башка сырткыларга бунун каршысында дейт. Li annal farda fi haqqil ghaib. Li annal farda fi haqqil ghaibi anha isabatu cihatiha fi sahih. Sahih kavulda fard gayb adamga li'annal farda fi haqqil gayb. Mekke'de emas, sırttagi adamga isabatu cihatiha Kaaba tarapka gana karaş gerek. Fi sahih. Ошол Ханафи мазхабтагы мусаххах туура айтылган кавыл. Демек, Аллах алам, ошо бир аз кыйшыйып калганы биз зыян болбойт. Себеби ушул тарапка карап окуганыбыз милдеттүү. Себеби биз бул жерде туруп Каабанын өзүн кароого, айнын жанагы Каабанын түз 100% карообуз мүмкүн эмес. Ошол тарапка карасак болот. 10-15 градус анча зыян бербейт иншалла. Шам намазы жөнүндө баяныңызды көрдүм. Бирок куптанга азан айтылганга чейин капкараңгы эле болуп калат да. Ошого каза болдубу деп ыңгайсыз боло берем да. Ошол караңгы каптап жылдыз чыкканда деле шамды окуй берсе болобу? Себеби куптанга азан караңгы болуп жылдыз толуп эле калганда айтылат да. Дайым эмес, көп мезгилде ошондой кечигип калабыз дейт. Эми сиз эгер илимдүү болсоңуз, ушунчалык даражада баягы
намаздардын убактысын билген болсоңуз, анда менден сураңызга милдеттүү эмес. Мына сөзүңүзгө караганда сиз мага караганда илимдүүдөй көрүнүп атасыз. Себеби тактап атасыз да, мындай болуп атат, жылдыздар чыгып атат деп. Китептерде андай нерсе жок негизичи. Же менин айтканым угуңуз. А мен айткан нерсени сизге мен китептен айтып бердим. Сиз эч качан убакыт менен күн батты, анан чымчык чырылдады, жылдыздар чыкты деп шамдын же куптандын убактысын белгилей албайсыз. Сиз эмес, сизден чоң аалымдар да белгилей албайт. Ошого алар ижма кылып чогулушуп, азыркы таквим же башкача айтканда, Насаат медианын убактысын чегерип койгон. Болду. Муфтият ошону кабыл алган. Бир аз запасы менен. Шамга азан айттыбы? Болду. Куптанга азан айтканга чейин минутаны караң. Ошого чейин окуй. Жылдыз чыкмактан бале болсо да. Болду. Ошол нерсеге муфтиятка баш ие берсеңиз жакшы болот. Анан кыжаалат болуп атсаңыз, анда өзүңүз билесиз. Биз сизге шариаттагы китептин көрсөтмөсүн көргөзүп бердик, калганын чечим өзүңүздө. Анан эми күмөн болуп атсаңыз, бизди ээрчүүңүз, же болбосо биздин китептерди ээрчүүңүз милдеттүү эмес. Өзүңүз бир китептерди карап, ошондон маселени чечиңиз. Москвада бир аз топтогон акчаны банкка салып турсам болобу дейт. Москвада болосузбу, кайсы жакта болосузбу, банкка салып атканда ал жерден депозитке салсаңыз арам болот. Жөн эле сактаганга салган болсоңуз дурус болот. Мисалы үчүн биздин акчаларыбыз деле азыркы күндө банкта турат. Азыр бардык эле Кыргызстандын акчасы, кыргызстандыктардын акчасы банкта турат. Бирок аны банк иштетип атат. Ошон үчүн биз айтабыз, М-банкта, азыр Кыргызстанда эң популярный болуп аткан М-банкта акчаңызды эми М-исламик деген карта чыкты. Мурдагы картаңызды алып барыңыз дагы, мен М-исламик өтөм дейсиз. Басаңыз, дароо сиздин бекер картаңызды М-исламикке өткөрүп берет. Ал шариатка ылайык карта. Ошондой эле иштейт. Телефонуңуздагы жанагы тиркемени дагы М-банктын тиркемесин. Аны дагы исламик өткөрүп алыңыз. Мына ошондо сиздин акчаңыз адал жерде сакталып турат. Ал акчадан процентке берилбейт. Ал акчадан сиз банкта турган сизде цифра эле турат, аны банк иштетип атат. Ошону шариатта көргөзүлбөгөн туура эмес жолдорго иштетилбейт. Балки мурабаха, мудараба мына ошого нерселерге иштетилет дагы, сиздин акчаңыз таза турат деген мааниде. Ошон үчүн ошо банкка салганда ошол М-банктын М-исламик картасын өтүп алыңыз. Устаз сурооду Италиядан сурап өттүм. Аллах Таала разы болсун сизден жана жаныңызда кызмат кылган балдардан дейт. Машалла. Составына винни уксус бар тамак жесе болот. Винни деген вино кошулган уксус да? Арам болуп калат. Себеби составында вино кошулган уксус болот, же болбосо жүзүмдөн жасалынган уксус вино боло турган болсо, винни уксус дегенде мындай карайлычы ошону. Винодон жасалынган уксусбу же кандай? Эгер винодон жасалынган уксус деген өзү арак эмес деген сөз да. Уксусду колдонсок болот. Бирок винни деген түшүнбөй атам. Ага вино кошулабы? Андай боло турган вино кошула турган болсо, ал арам болуп калат. Себеби жүзүмдөн жасалынган вино бизде азы дагы, көбү да, тамчасы да арам болот, ал тамакты арам кылат. Экинчи суроом. Нанга пивные дрожжду кошулат экен дейт. Пиводон жасалынган дрожж ба? Же пиво менен дрожж жасалынабы? Ачытка. Ошону колдонбогон жакшы. Азыр эң жакшысы үйгө эле алмадан башкадан жасап туруп эле мындай дрожж жасап алсаңыз болот. YouTube'га жазың эле, дрожжду шарият жолунда кантип ачыткы жасайм десеңиз, YouTube'дан көргөзөт. Келинчегиңизге көргөзөсүз. Бир аз кылып туруп өзүңөр ачыткы кылып аласыңар. Ошо пивону кошпой эле койгула. Тиш канчалык канаса даарат бузат. Кан акпай тиштин айланасы кызарып чыкса даарат сынды десек болобу? Тиш канагандын эрежеси мына ушундай. Ошо тишиңиз канагандан кийин оозуңузда түкүрүгүңүздү топтоңуз дагы түкүрүңүз. Жерге түкүргөндө караңыз. Түкүрүктүн көпчүлүгү кан болуп, азчылыгы түкүрүк боло турган болсо даарат сынат. Эгерде түкүрүктүн азчылыгы кан, көпчүлүгү түкүрүк боло турган болсо даарат сынбайт. Эгерде экөө тең боло турган болсо этият шарттан даарат алыш керек деп айтабыз.
Эми сиз ошол эрежеге өзүңүздүн сурооңузга карап көрүңүз. Сиз кандай болуп атат? Каның тишиңиздин тегереги кызарып атат дейсиз. Ошону түкүрүп, текшерип көрүңүз. Биз эрежесин айттык. Устаз, даараты жок эле телефондо арабча Куранды ачып окуй берсе болобу? Даараты жок эле телефондо окусаң болот дегенбиз, бирок Куран ачылгандан кийин колуң менен аны эмне кылба? Ачпа. Себеби мына сыртындагы телефондун сыртындагы нерсе ошол баягы Курандын сыртындагы нерседей. Качан гана анын Курандын бети ачылгандан кийин Курандын өкүмү өтөт. Демек, бир нерсе менен гана баракташ керек, бирок колуңуз тийгизсеңиз дурус болбойт. Айтат, бош керек эми даратты тез эле алса болот да, ошончолук оор маселе эмес. Умрадан чоң атама умра кылып жатып, ихрамга киргенден кийин унутуп колумду самындап жууп алдым эле. Койду өзүмдүн атымдан союшум керекпи же чоң атамдын атынанбы дейт. Эми атаңыздын атынан, чоң атаңыздын атынан умра кылып аткан болсоңуз, Аллах таалам ошо умраңыздын соогун жеткизген болсун. Ихрам кийгенден кийин жыттуу нерселерди себингенден сакташ керек. Азыр самынды, азыр бизде ушу устаздарыбыз менен кеңеш ушундай чечимге келди биздин ханафи устаздар. Самынды караш керек. Ошол самын эмнеге коюлган? Ал тазаланыш үчүн коюлганбы же атыр болуп жыттаныш үчүнбү? Эгерде самын тазаланыш үчүн болуп, анын ичинде бир аз жыт боло турган болсо, биз көпчүлүгүнө өкүм берип, ага ошол атыр себинип алды эмес, балки ошол бир аз жыты бар нерсени колдонуп алды деп туруп, ага садака берүүнү гана милдет кылып атабыз, кой союуну эмес. Ал эми чындап атыры сыйпаса, анда бир мүчөнү толук сыйпаган болсо, анда ага кой союу милдет болот. Ошондо жыттуу самындарды шампундарга садака гана деп айтып атабыз. Аллах таалам билүүчү. Тапкан маянабыздын канчасын зекет беребиз? Мисалы 100 000 сомдон дейт. Жок, маянадан зекет берилбейт. Сиз маянаңызды топтой бересиз, баштайсыз. Мисалы ушул жылдан топтоп баштадыңыз. Рамазандан баштаңыз. Эң жакшы мезгил бул Рамазанда берилген зекет. Зекетти Рамазанда берсе жакшы болот. Себеби Рамазанда бергендин пайдасы кийинки жылы Рамазанда кайра бересиз, ошондо хижри шарияттын ай санагы менен берген болосуз да. Январь, декабрь десеңиз, анда жанагы григорианский календар менен болот дагы, так болбой калат. Ошон үчүн шарияттын айлары менен эсептесеңиз, Рамазанда бердиңиз, кийинки жылы Рамазанда кайра бересиз. Мына ошого чейин топтой бересиз. Азыр Рамазанда баштайсыз акча топтоп, кийинки ошо азыркы Рамазандагы акчаңызды карайсыз. Эгерде ушул акчаңыз 298 000, азыр Кыргызстанда мен былтыр 24-жылкы 298 000 85 грамм алтындын баасы. Ошончо бар болсо, жүрө бересиз, топтой бересиз, кийинки жыл Рамазанда кайра акчаңызды эсептейсиз. Ошол турган болсо, зекеттин бересиз 2,5%. Андан көбөйүп кетсе, дагы кошулуп, ошол зекетти өзүнүн эсептөө жолдору бар, ошол менен бересиз. Ал эми айлыктан зекет берилбейт. Айлыктан садака берсеңиз болот. Аллах таалам разы болсун. Ушул жерден токтотойлу, иншалла. Кудайым буйрса, кийинки бейшемби күнү сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Ошол күнү көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.